жөнүндө сүйлөшсөк дейбиз. Өзүңүздөр билгендей 2022 жылдын 20 майында Кыргыз Республикасынын президентинин улуттук нарк жөнүндө жарлыгы чыккан. Азыркы технология ат чабы малдыга озуп кеткен чакта, ааламдашуунун арааны ачылып турган учурда ар бир улут өз иденттүүлүгүн сактап калуу аракетин көрүүдө. Биз дагы өз наркыбызды сактап, ата бабадан келаткан када салт, үрп адатыбызды туура пайдаланып, нарктуу жашоого умтулушубуз керек. Бирок бүгүнкү коом, бүгүнкү жаштар өсүп келаткан муун нарктуулукту канчалык деңгээлде түшүнөт? Нарк деген эмне өзү? Нарктуу адам кандай адам? Канткенде нарктуу ата, нарктуу эне, нарктуу уул келиндин образын түзө алабыз, нарктуу жашоодо жашай алабыз. Биз бүгүн мына ушул багытта Бак Дөөлөт коомдук фондунун жетекчиси Мураталиев Мелис Казакбаевич менен түз эфирде баарлашабыз. Мелис мырза, биздин студиябызга кош келипсиз. Урматтуу угармандар, биз түз эфирде болгондуктан ушул убакыт ичинде сиздерде дагы нарктуулук боюнча, улуттук нарк тууралуу кызыктырган суроолоруңуздар болсо, сунуш пикириңиздер болсо, бизге байланышка чыгып үн кошсоңуздар болот. 39 16 10 жана 0705 65 66 10 телефондорубуз сиздердин кызматыңыздарда. Ошондой эле Facebook'тан Кыргыз радиосунун баракчасына кирип түз көрүп, жана ал жактан дагы сурооңуздарды, пикириңиздерди жазып калтырыңыздар. Эми Мелис мырза, биз мына нарктуулук, нарк деп эле сүйлөшүп келатабыз, бирок кээде нарк деген өзү эмне экенине түшүнбөй калган учурлар, жагдайлар көп эле да. Нарк десе бир нерсенин баасын түшүнгөн учурларыбыз дагы көп болуп атат. Сөздү ушундан баштайлы. Нарк деген өзү эмне? Ооба, туура айтасыз. Биз баягы советтик доордо жашап, советтик илимдин таасири менен бизде кээ бир түпкүлүктүү, көрөнгөлүү түшүнүктөр бир аз бурмаланып калганын биз эми түшүнүп, аңдап, изилдеп таанып атабыз да. Ошол эле сиз айткан нарк деген түшүнүк биздин сөздүктөрдө, түшүндүрмө сөздүктөрдө, орфоэпия сөздүктөрдө бул баягы бир нерсенин баасы катары кабылданып калганда, мисалы өндүрүлгөн товардын наркы деген түшүнүк менен жазылып калды, такталып калды. Ошо менен ата-бабадан бери келаткан, кылымдарды караткан нарк деген терең түшүнүк ошол бир нерсенин баасы катары чектелип калганы бул өтө өкүнүчтүү болуп калды да. Анан туура айтасыз, кийин мына былтыр президент тарабынан улуттук наркы жөнүндө деп жарлыкка кол коюлганда, коомчулукта бир топ мындай бир пикир жаратты да, бул нарк деген эмне деп. Кээ бирлер ойлонуп баштады, кээ бирлер билген баягы сөздү тааныган адамдар дароо эле түшүнүштү. Бирок андайлар азчылык экен. Дагы бир топ бөлүгү мындай сөздү биринчи жолу уккандар да болуп атыптыр да. Анан бул эми баягы таң калыштуу деле нерсе эмес. Бул мыйзам черемдүү көрүнүш. Себеби биз азыркы учурда биз өзүбүздүн тамырыбызга кайтуу жолундабыз. Ошон үчүн кээ бир түшүнүктөр бурмаланып калып, түшүнбөй, турмушта колдонулбай, четке кагылып кайсы бир деңгээлде жашоодо орду жок болуп, эми кайра калыбына келүү аракетинде коом тарабынан ушундай бир түшүнбөстүк болуп, мындай кабыл алуу оңой болбойт экенин биз азыр көрүп атабыз. Эми нарк деген эмне дегенде, мисалы, биз көп жыл буну изилдедик, себеби макалдарыбызда абдан жакшы сөздөр бар да. Макалда болобу, же болбосо мындай бир эл оозунда айтылып калган бир сөздөр болот, мындай бир тамырлуу терең сөздөр. Мисалы, мындай деген сөз бар да. Көп учурда наркты салт менен байланыштырат. Бул айтканымдын себеби мени эң таң калтырганы, баягы жарлык жаңы чыкканда эки тилде чыгат эмеспи, маалымат каражаттарында. Анан орус тилинде чыккан жарлыктын аталышы мени аябай өкүндүрдү да. Ал жерде указ о национальной традиции деп жазылып калыптыр да. Анан ушундан улам мен бир чети таң калыштуу болду, бир чети кайра ойлонуп көрсөм, нарк деген сөзгө сөзмө сөз орусча котормо жок экен. Айта албайт экенбиз. Анан көп учурда биз аны салт менен байланыштырабыз. Нарк жөнүндө сөз кылсак эле, бул эми салт жөнүндө сөз боло тургандай болот да. Анан ошон үчүн орусчасында да ошентип которуп койсо керек. Аргасыздан болгон дараметтери болду окшойт котормочу тилчилердин, теге ак үйдө. Анан национальная традиция деп калды.
Бирок макалдарда мындай сөз бар. Нарк билбеген салт билбейт деген сөз бар экен. Салт менен кошо тең жүргөн түшүнүк катары бир кабылдаса болот. Бирок андай эмес. Салт деген бир нарктын ичиндеги бир анын курамындагы бир түшүнүк катары көрсө. Салт бул нарктын ичиндеги бир түшүнүк да, нарк бул кенен чоң түшүнүк экен. Мындай деген сөз бар. Улууга нарк айткан сөзү керек, кичүүгө ар намыстын күчү керек деген сөз бар экен. Улуулардын бул жашоодогу орду баягы жашы жетип улуулукка жеткенден кийин же болбосо жашоонун ак карасын таанып, негизги жашоонун маңызы бул кийинки урпактарга жол көрсөтүү, акыл кеңешин айтуу да. Анан ошолордо кыргыздын сөзүндө айтып атат. Улууга нарк айткан сөз керек дейт. Кичүүгө ар намыстын күчү керек дейт. Бул жерде нарк менен намыстын да айкалышып кетип атканын байкасак болот. Ушул эле өңүттө дагы башка бир сөз айтылат экен. Эгер карылар нарксыз болсо, анда жаштары арсыз болот дейт. Бул баягы эки сөздүн кайсы бир деңгээлде бир түшүнүктү мындай эки бөлөк жааттан ачып берип атат. Мисалы, эгерде ойлонуп көрсөк, эгерде улууларыбыз нарктан тайса, ошол баягы өзүнүн алып жүрүүсүн, адебин, салттуулугун, баягы оозунда сөзү айта турган акылы, ушунун баардык ушул касиет сапаттардан эгерде баягы четтесе улуулар, анда албетте жаштарда арсыздык пайда болот да. Намыс менен ар деген түшүнүк бул кайсы бир деңгээлде бир нерсеге татыктуу болуу, бир нерсени кармануу, баягы үлгүнү, өрнөктү кармануу деген сөз да. Эми ошонун баары нарк менен келип айланып келип наркка да тиешелүү болуп атат да. Анан дагы бир кызык нерсе бар. Бул нарк деген кайсы бир деңгээлде саясий түшүнүк катары да кабылдасак болот. Мисалы, мындай макал бар. Кан бийлигинен нарк бийик деп коет, же болбосо кан бийлигинен нарк күчтүү деп эки түрдүү айтылат экен да. Кан бийлигинен нарк кантип бийик болот? Кан өзү бул элдин падышасы, азыркыча президентибиз. Бирок мындай ойлонуп көрсөк, логикага салсак, президент дагы өзүнүн бийлигин жүргүзөт, өкүмүн чыгарат, бирок бир белгилүү бир тартиптин негизинде. Кайсы бир түшүнүккө негизделет да. Бүгүнкү азыркы замандын талабында ал мамлекеттин баш мыйзамы конституция десек болот. Себеби президент дагы конституциянын негизинде гана өзүнүн ыйгарым укугуна ээ болот дагы, ошонун негизинде элди башкарат, мамлекетти башкарат, саясатты жүргүзөт, иштеп чыгат, жана башка. Бул деген көрсө кыргыздын түшүнүгүндө баягы биз көчмөн жашоодо жашап, бизде мамлекет болгон эмес, биз ушундай көчүп конуп нары бери баягы жер оодарып эле, эч бир маданияты жок, сабаты жок, ушундай бир артта калган жашоонун көрүнүшүндөгү болгон калктын бирибиз деген түшүнүк бизде советтер доорунда ушундай сиңирип салган экен. Ошого өзүбүз ишенип калып турбуз да. Азыр барган сайын терең изилдөөлөрдү жүргүзүп атып, биз түшүнүп атабыз, көчмөн маданиятында дагы, көчмөн жашоодо дагы азыркы замандын талабында эмне түшүнүктөр бар болсо, ошонун баары дебейм, бирок негизгилери болгон көчмөн жашоодо. Бирок анын формалары бөлөк болгон. Негизги философиясы, эреже талаптары бүт болгон, орду менен болгон аткарылган. Ошону карманып жашап келген биздин бабалар. Эми ошол кан бийлигинен нарк күчтүү же нарк бийик деген сөздү талдай кетсек, мында бул чулуу эле айтылып атат да. Өзү макал өзү ушундай болот да. Мындай терең түшүнгөн киши баамдай алат, түшүнбөсө, кабары жок адам болсо, аны мындай жөн эле бир сөз катары эле калдайт да. Анан ушул макалды мен көп жыл өзүмдө изденип, тереңдеп, жообун издеп жүрүп, анан бир жолу Манастан таптым. Сагынбайдын вариантында, Бала Манас окуясында баягы Манас жетилип, балдарды курап, калмактын балдары менен мушташып, аларды канжалатып, жана антип аларга ээ бербей өзүнүн үстөмдүгүн тургуза баштаганда, анан четинен жактан баягы калмактын салык төлөөчү кишилери келе баштайт, аларга ээ бербей, баш бербей, аларды муштагылап, согуп, баягы кубалап жиберет, баш ийбей дегендей. Кыскасы ошентип баягы Манас жетилип, күч кубатка толуп баштагандан кийин анан бир маселе көтөрүлөт экен да. Биз эми өзү улуу эл болсок, мынага өлгөндөн кийин ошентип чачырап ар кимиси ар кайда тентип жүрсөк, бир бөлүгү ошо Алтайга баягы ким ак балта менен жакып сүрүлүп ошол жакта жашап атсак, качанга чейин ушундай болот? Кел бир
канча айлабайлыбы деген ой пайда болот экен. Балам анасынын окуясында. Анан ал жерде ар кандай сунуштар айтылат, ким хан болот деген сунушта түшсө, кызыгы карабайсыңар, эми ошол жашоонун ошол кездеги түшүнүктүн бийликке карата болгон элдин мамилесин азыркы менен салыштырсак, асман менен жерде ким хан болот десе, анча мынча дараметтүүлөр баш тартып атат. Жок, мен боло албайм дейт. Хан болуш үчүн бул эмне деген жүк, эмне деген билдет, жок, мен аны көтөрө албайм, мен аткара албайм деп көбү баш тартат да ошол жерден. Анан аягы келип Манаска такалат. Анан ал жерде дагы мындай маселе көтөрүлүп атпайбы? Ошол үч эле сап ошол жанагы кан бийлигинен нарк күчтүү деген сөздү чечмелеп атат да. Ал жерде мынтип айтылат: кан боломун калкка деп, кандай болсо чыдайм деп, калк башкарган наркка деп айтылып атат да. Демек, Манастын доорунда деле элге падыша болчу адам элдин наркына таянып элди башкарыш керек. Нарк менен жашаш керек, өзү нарктуу болуш керек. Ошол наркты көтөрө алса, ошого чыдаса, анда элге падыша боло алат деген түшүнүк экен да. Эми ошондон бери ойлонуп көрсөк, анда нарк деген азыркы замандын талабындагы, эгерде саясий тарабынан алсак, анда бул конституциянын бир өзү. Бул бардык эл деген мамлекет дегенде мындай бир түшүнүк катары кабылдасак, анда бул жалпы азыркы түшүнүк менен айтканда мамлекеттеги жашоо тартип эрежелердин, негизги принциптердин топтому. Баш мыйзам. Наркты ушундай кабылдасак болот. Эгер саясий жагынан талдасак. Эгерде маданий жагынан же маданият тармагынан деп коебузбу, же дүйнө тааным тарабынан талдасак, анда бул жерде өтө терең түшүнүктөр да ачыла келет. Бир чети өтө кызык. Анан ойлонуп көрүп, азыр биз канча жылдан бери изилдеп атабыз. Ушундай бир ойго келип атабыз. Азыр ошо дүйнө тааным деген маселеге келгенде биз ушул жактан нарк деген түшүнүктү абдан терең ачып берсек болот экен. Болгондо дагы ошо кыргыздардын деп коелу азыркы, же болбосо түбү тереңи барып көчмөнчүлүк жашоодогу көчмөн маданияты дейбиз, көчмөн цивилизациясы, ошол кездеги негизги жашоо эрежелери, жашоо талаптары өзү бир ошонун баарын бир тутумун калыптаган ошо нарк деген түшүнүк болот экен. Эгерде ушул жагынан кызык болсо, анда мен баягы сөз узагыраак болуп калышы мүмкүн, бирок ошону талдаганга аракет кылам. Мисалы, жана башыңызда айтып кеттиңиз, нарктуу ата, нарктуу эне, нарктуу эми бала деп айтпайбыз, баягы нарктуу аксакал деген сөздөр бар бизде. Нарктуу жашоо деп коебуз. Ушул түшүнүктөр кайдан келген, же болбосо эмнени туюнтат? Эгерде биз жөн эле логикалык негизге салсак, эгерде биз нарктуу аксакал деген сөздү уксак, анда албетте бул жерде жөн эле жашы улгайып карылыкка жеткен адамдын элеси эмес. Бул жерде ошол жашоонун маңызын таанып, ак караны ажырата билген, жаман жакшыны ылгай билген, албетте жакшыга үндөгөн, жамандан баягы баш тарткан, же болбосо кийинки көчтү түзөй турган, жол көрсөтө турган, багытты аныктай турган, бир акыл айта турган, керектүү учурда кеңешин бере турган, оозунда ар дайым сөзү бар, ушундай бир сөөлөттү, ушундай бир дөөлөттү карыяны элестетебиз да, нарктуу аксакал. Эми ошонун баарына кандай адам жетет, же ошо кандай адам карманат ошо наркты дегенде ойлонуп көрсөк, бул жерде жүрүм турум маселеси, адеп маселеси, бул жерде билим маселеси жатат. Кайсы бир деңгээлде жашоо тажрыйбасы жатат. Анан ошону жөн эле билип койбостон гана ошону алып жүрүп, ошо өзүнүн баскан турганы, жасаганы иши менен, кызматы менен, өтөгөн кызматы менен үлгүлүккө эмес, өрнөккө жеткен адамды ошондой бир нарктуу адам дейт. Бул статус, даража. Бул даража, бул албетте бул наам. Анан ойлонуп көрсөк, балким, мен билбейм, балким кайсы бир доор мезгилдерде мүмкүн нарктуу жашоо болгондур. Мүмкүн бүтүндөй эл дагы ошо нарк менен жашагандыр. Мүмкүн. Мен аны жок дей албайм. Бирок баягы беш кол тең эмес дегендей, ар бир заманда, ар бир доордо, ар бир элде мен ойлойм, баягы жаманы да жакшысы тең жүрөт. Албетте 100% бүт баары сонун болбойт. Бирок ошентсе дагы жалпы элдин эсинде ошо нарктуулукка умтулуу, нарктуу жашоо деген түшүнүктүн өзү биздин элге мүнөздүү болгон. Мен буга ишенем.
дааналап 100% анык баланча мезгилде баланча доордо баланча бир падышанын же баатырдын убагында ушундай болгон деп айта албасак дагы, бирок ошол нарктуу жашоонун белгилери биздин манас дастаныбыздан баш болуп, кенже дастандарыбызда, макалла каптарыбызда, биздин салтыбызда дагы, биздин үрп адаттарыбызда дагы ошол нарктуу жашоонун издери абдан көп, белгилери көп. Ошонун түбү барып келип, жанагы мен дүйнө тааным деген маселени айтып атпаймынбы? Бул өтө кызык. Биз Бактыбүлөт коомдук фонду өзү түптөлгөнү биз ошо кыргыз таануу маселесин көтөрдүк. Эми биринчилерден деп айтпайын, бирок биз да ушул темага абдан кызыктык. Себеби баягы эгемендикти алгандан баштап биз өзүбүздүн ким экенибизди анык билиш үчүн тамырыбызды таанайлы, тарыхыбызды билели деп ушул багытка бел байлап көп убакыт бою издендик, анан ушул жерде кызык нерсе көрүнөт. Мына жакынкы эле тарыхта бизди кыргыздарды көчмөн эл катары мындай бир баа берилген да, сырттан бизге карата. Бул көчмөндөр жапайы калып, тоо ташта эле көчүп конуп, тоо ташта баягы октоголотто көчүп конуп, эч бир маданияты, сабаты, билими жок, ушундай бир артта калган жашоодогу бир калктардын бири деп бизге күчкө салынып эле, таңууланып эле, аң сезимибизге сиңирилип келген да, советтер доорунда өзгөчө. Анан советтик доордо эле ошондой болдубу дейин десең, падышалык Россиянын доорунда деле ошол негизги түшүнүктөр ошондо калыптанган экен. Анан башында ошондой түшүнүк менен көчмөнчүлүк жашоо өзү бир артта калган жашоо катары кабылданган. Анан көчмөндөрдү варвар, жапайылар деп эле койгон, шарттуу түрдө. Бирок кийинки мезгилдерде анан тереңирээк изилдеп жүрүп, анан баягы көчмөндөрдөн да чыккан билимдүүлөр, баягы илим багытында эмгек сиңирген бир топ адамдар бар да, кыргыз эле эмес, негизи эле көчмөндөрдөн. Анан ошентип жүрүп, анан илимде баягы талаш тартыш жаратып отуруп, анан аягында дебейин, ошонун жыйынтыгы менен көчмөн маданияты деген түшүнүк калыптана баштады илимде. Көчмөнчүлүк бул маданият экен көрсө, бул жөн эле бир ооба жашоо образы, бирок ал дагы өзүнчө бир маданият деген түшүнүккө татыйт деген нерсе илимге кире баштады. Анан эгерде көчмөн маданияты бар болсо, маданият деген түшүнүк бар болсо, демек бул элде өзүнүн жашоо тартиби, эрежелери бар, өзүнүн бир жараткан бир өнөрлөрү бар деп коелу, өзүнүн кийим, тамак аш жана башка деген түшүнүктөр бар го. Эми ал мындай эле баягы тиричилик маселесине, бирок тереңинде демек бул элдин бир өзгөчөлүгү бар деген сөз да, өзүнүн жашоого болгон көз карашы калыптанган жана башка деген түшүнүктөр өзүнөн өзү чыга келет да, жашоо доордо бар түшүнүктөр. Анан ошол көчмөн маданияты деген түшүнүктү улам тереңдеп изилдеп келип, анан азыркы учурда мисалы мен эле эмес, бир топ окумуштуулар буну баса белгилеп айтып келип атышат, көчмөнчүлүк бул өзүнчө цивилизация экен. Бул жөн эле маданият эмес, бул башаттан бери келаткан адам затына таандык болгон цивилизациянын бир бутагы экен. Эми бул кандайча түшүндүрүлөт дегенде, мен муну тереңдетип айткым келип атат. Өзү дүйнө тааным деген түшүнүк илимде акыркы мезгилде абдан мындай кандай десем, баса белгиленип, маани берилип, буга өзгөчө көңүл бурулуп келип атат да. Себеби жеке адамдын деңгээлинен баштап, жалпы улуттардын, элдердин деңгээлинде дүйнө тааным деген бул жашоодогу өтө чоң орду бар түшүнүк экен. Сөздүн өзү айтып турат, дүйнөнү кандай тааныйт адам дегендей. Анан ошо эми мен татаалдаштырбай жөнөкөйлөтүп айтканда, илимдин түшүнүгү менен дагы, анан жөнөкөй логикалык негизге салсак дагы, дүйнө тааным деген түшүнүк өзү 3 негизги түшүнүктү камтыйт өзүнө. Бул катардагы элдерге, катардагы адамга эң маанилүү, жашоодогу эң негиздүү түшүнүк. Ушул 3 түшүнүк, 3 түркүк катары адамдын дүйнө таанымын калыптайт. Ошону менен жашоодо ал өзүнүн ордун табат, жашоосун улантат да. 3 түшүнүк. Эң биринчиси бул адам таануу маселеси. Адам өзү ким? Адам өзүн тааныш керек. Жанагы биологиялык түшүнүк катары эркек ургачы деген түшүнүк. Экинчиден ал кайсы бир улуттун өкүлү. Үчүнчүдөн ал жаш, кары, орто жаш деген түшүнүк. Анан башка адамдардын ортосунда адам коому деген маселеси бар да, ошол адам коомунда ал ээлеген орду, коомго карата мамилеси, коомдун ал адамга карата мамилеси кандай деген көптөгөн суроолор баары келип туруп ошо адам таануу маселесине жооп берет да. Адам таануу бул өзүнчө чоң илим. Бул дүйнө таанымдын бир түркүгү. Экинчи түркүгү бул табият таануу.
адам биз каалайбызбы каалабайбызбы, биз табиятта жашайбыз, табияттын койнунда жашайбыз. Табияттан бөлүп жашай албайбыз биз. Өзүнчө ажырым жашай албайбыз. Биз табияттын ичинде. Ошол айлана чөйрөбүз, мына өсүмдүктөр дүйнөсү дейбиз, жаныбарлар дүйнөсү дейбиз, суу дүйнөсү деп коебуз, аба мейкиндик аалам деп коебуз. Ушунун баары табият. Мына ошол табиятты таануу, адамдын табияттагы орду, табияттын адамга тийгизген таасири жана башка деген маселе, бул экинчи маселе. Ансыз болбойт. Анан үчүнчүсү, бул баардык мезгилдерде адам акыл эске ээ болгондон баштап эле чоң талаштар, тартыштарды жаратып келген. Бул маселе Кудай таануу, жаратканды таануу деп коебуз. Мына ушул үч түшүнүк, үч түркүк бириккенде дүйнө таанымды түшүндүрөт. Дүйнө тааным адам таанууга таянат, табият таанууга, анан жаратканды таанууга таянат. Мына ушул үч түшүнүккө негизделген дүйнө тааным барып туруп кайсы бир элдин жашоосун, андагы ички мамилелерди, андагы баалуулуктарды, андагы бир жашоо эрежелерин, баардык нерсенин баарын бир нерсеге топтоп келип, бир өзүнчө бир тутумга алып келген нерсе, ошону бир сөз менен биз нарк деп койсок болот. Кыргыздын түшүнүндө. Эмне үчүн дегенде, себеби нарктуу карыя, нарктуу аксакал, нарктуу ата деген түшүнүктө нарктуу жашоо дегендин ичинде ушул үч нерсеге байланат түбүгөр. Адам ким? Табият эмне? Жараткан ким? Кандай жараткан, эмне кылып жараткан, биздин жашоодогу ордубуз эмне? Эми ушул үч нерсени талдай келгенде, ушул нерседен биздин көчмөн жашоо, бул өзүнчө көчмөн цивилизация болгон ушундан мындай билинет, анык билинет. Баардык талаш тартыштарга чек кое турган маселе да ушул тамырда жатат. Мисалы, адам таанууга келели. Өзү мындай кызык нерсе да, мен муну көчмөн цивилизациясы дегеним, көчмөн маданияты дегенимдин себеби эмнеден баштагам келип атат. Илимде мындай деген түшүнүк бар да, биз адам жөнүндө сөз кылып атканда, эл деп жөнүндө сөз кылып атабыз. Мисалы, кыргыз эли жөнүндө сөз кылып атканда, демек бул коом да, адам коому. Бир бөлүгү. Жалпы адамзат коомунун бир бөлүгү, бул баланча калктар, элдер, улуттар деп өзүнчө классификация болуп бөлүнөт. Ошондо илимде мындай деп коет да, коомдук формация деген түшүнүк бар. Тарыхый калыптануу баскычтары бар коомдук формациялардын. Аны биз тарых сабагынан окучубуз, анан социологиядан окутат, көп эле илимде окутат. Мисалы, эң башатында алгачкы общиналык коом болгон деп коет. Ал убакта өтө байыркы доордо адам баласы мындай өнүгө элек, акыл эси толук өрчү элек кезде адам табиятка 100% багынган жашоодо болгон, мындай өзүнүн жаңыдан жашоону тааныган учурда коет да. Ал убакта жамаатташып жашаган дейт. Алгачкы общиналык коом деген ошол да. Себеби ал убакта азыркыдай адам колу менен жаратылган эч нерсе жок. Жашоого көз каранды болгон. Табиятка көз каранды. Бардык нерсеге көз каранды болгон. Бул өзүнчө формация болгон. Ошондо дагы адамдар уюшуп, коомдошуп, ушундай бир жамаат болуп, уруу болуп жашаган деп илимде айтылат. Бул эми баягы жалпылап айтканда. Андан кийин жүрүп отуруп экинчи формация пайда болот. Бул кул элөөчүлүк доор деп коет. Кул элөөчүлүк коом пайда болот. Андан кийин феодалдык коом, мына анан 4-чү баскычта азыр капиталисттик коом. Бул формациялар. Бул коомдук формация, демек коом, адам коому өз ара белгилүү бир эрежелерге, белгилүү бир шарттарда, талаптарда калыптанып, өзүнчө бир коом болуп жашайт. Анан барып жүрүп отуруп мамлекет куруу, мамлекет деле бул коомдук формациянын бир түрү, анын продукциясы катары. Эми ошол 4 баскыч, негизги чулуу баскычтар, илим ушинтип окуп кетет, бүтүн адамзат ушундай жол менен өнүктү дейт. Анан эң кызыгы, мисалы, биз кыргыздар азыр чындап келгенде биз азыркы 4-чү, бүтүн адамзаты азыр 4-чү баскычтагы формацияда жашадабыз. Капиталисттик коомдо жашадабыз. Азыр биздин баскан турганыбыздын баарында капитал же болбосо каражат, акча каражаты, акча деле эмес, капитал деген бул баардык каражат деген сөз, ошол жашоонун маңызына айланып калды. Эми бул бүтүн адамзатынын баарына таандык жолбу ушул басып өткөн жол? Же белгилүү гана бир бөлүгүнө дегенде бул жерде бир чоң маселе жатат. Менин түшүнүгүмдө бул башатында ошондой жана алгачкы общиналык коом болгондо адам баласынын баардык бирдей, бир өңчө жашаган. Андан кийин кул элөөчүлүк коом, анан феодалдык, анан капиталисттик дегенде мына ушул жерде бир чоң суроо жаралат. Бүтүн адам баласынын баары ушул жол менен өнүктүбү дегенде көрсө андай эмес экен. Мисалы, эң биринчи формацияда жанагы
алгачкы общиналык коомдо негизги чарбачылык адам баласында эмне болгон? Эки түрдүү чарба болгон. Ошол эки түрдүү чарбачылык негизинде эки маданият түптөлөт. Биринчиси бул терүүчүлүк чарбачылыгы болгон. Баягы жемиш, жер жемиш болобу, көк жашыл болобу ошону терип оокат кылган адам. Экинчиси аң улоо болгон. Бергенчилик деп коелу. Мына ошол негизги эки чарба болгондагы ошол эки чарба барып анан эки маданиятты жаратат. Көчмөн маданиятын, анан отурукташкан маданият. Терүүчүлөр негизинен отурукташкан маданиятты жаратат. Көчмөндөр мал чарбачылыгы аркасында анан терүүчү жанагы көчмөндөр дедимби? Аң улоочулар, мергенчилер жүрүп отуруп мал чарбасын жаратат. Анын аркасы менен анан көчмөн маданиятын жаратат. Анан ошондон байкап көрсөк, отурукташкандар жанагы кул өлөчүлүк коомду, феодалдык, анан капиталисттик коомду жаратып ушуну менен өнүп келатат. Көчмөндөр болсо кул өлөчүлүк менен феодалдык баскычты басып өткөн эмес. Мисалы Кыргызды алып көрөлү. Бизде мына мен жөнөкөй эле мисалды айтам. Каалаган кыргызды алып туруп, эгерде өзүнүн тегин жет атасын санжырасын билсе, мындай эле суроо берем да. Эми 3-4 атадан айтпай эле коеюн. Мен 4 же 5 атабызды билсек, чоң аталарыбызды. Кимибиздин ошо 4 атабызда, мисалы чоң атабызды, бабабыздын жеке менчиги болду эле. Жашоодо. Болду беле дегенде. Биз отурукташтык белек. Жок дейт да. Болгон эмес. Себеби кул өлөчүлүк коомдун пайда болушу бул муну талап кылат да. Мисалы окумуштуулар айтып атат. Кул өлөчүлүк коомдун пайда болушунун биринчи көрсөткүчү катары бул жерге карата менчик мамиленин пайда болушу дейт. Адамдар жерди менчиктештегенден баштап, анан кул өлөчүлүк коом пайда болот. Кул өлөчүлүк коомдо негизи эле өзү аты айтып тургандай, адам коомунда бир өзгөчөлүк пайда болот. Кулдар бар, анан ээлөөчүлөр бар. Бул жерде эмне бар болуп атат? Адам коомунда теңсиздик пайда болуп атат. Көчмөндөрдө адам таануу маселесине келгенде, адам коомунда теңдик өкүм сүргөн. Бай кедей деген түшүнүк болгон эмес. Кул деген түшүнүк болгон эмес, ээлөөчү деген түшүнүк эмес. Болгон эмес. Көчмөндөр бир коомдун ичинде айтайын да, башка бири-бирине баягы кулдап, колго түшүрүп, жанагынтип барымтага алып, ал башка маселе согуш учурунда. Бирок ар бир коомдун ичинде, улут элдин ичинде карап көргөндө өзүнө карата болгон мамиледе. Көчмөндөрдө бай кедей, кул же ээлөөчү деген түшүнүк болгон эмес. Бир өңчөйдө жашаган. Анан теңдик деп коелу. Ошол теңдикти камсыз кыла турган нерсе, эң улуу касиет сапат бул адилеттүүлүк. Ошол адилеттиги бар коомдо теңдик өкүм сүрөт. Ал эми отурукташкан коомдо эмне болду? Буларда кулдар пайда болду, кул өлөөчүлөр пайда болду. Анан бул эмнеден улам кандай пайда болду? Ким кулдарды жаратты дегенде, бул адам өзү ойлоп тапкан нерсе. Бирок ошол эң биринчи кулдардын пайда болушуна себеп болгон нерсе жерге карата болгон менчиктин пайда болушу. Жерге карата менчиктин пайда болушу бул эмне деген сөз? Бул демек элдер жерге отурукташып, жерди ээлей баштады. Бул менин жерим, бул сенин жериң. Башында мүмкүн теңдикти негизде бөлүшкөндүр. Ооба, бул сеники, бул меники деп тең ара бөлүшүп алгандыр. Андан кийин баягы адамдын табияты ошондой экен, бирөө жалкоо болот, бирөө иштарман болот, бирөө мээнеткеч болот дегендей да. Бирөөнүн колунан келет, бирөөнүн колунан келбейт. Бирөө шыктуу, бирөө эпсиз дегенде, жүрө отуруп бирөөнүн иши жүрөт, бирөөнүн иши жүрбөйт. Анан шыктуулар эмне болот? Берки колунан келбегендерди ар кандай жолдор менен же басып алып, же алдап алып, тартып алат, же ар кандай да. Же болбосо тескеринче ичкүйдүлүк пайда болот дагы, колунан келбегендер колунан келгендерди көрө албайт дагы, аларды басып алат, согуп алат, жана башка деп туруп, адам коомунда теңсиздик пайда болгондон баштап, анан адилеттик урайт. Эмне үчүн ал ондай, меники мындай эмес деген маселе келет дагы, анан ээлөөчүлөр анан кулдарга бөлүнө баштайт. Ошентип адам коомунда адам таануу маселесине келгенде, ал жерде башаттан келаткан теңдик маселеси бузулат. Ошон менен адилеттик жоголот. Ал эми башаттан келаткан теңдик маселеси көчмөндөрдө сактала берет. Себеби алгачкы общиналык коомдо баары тең болгон. Улуу кичүү бар, бирок баары тең. Тапканын жегенин укуктук жактан баары тең болгон. Анан көчмөндөрдө жана көчмөн жашоосу пайда болгондон баштап, жерге баягы бир жерге байланбай көчүп конуп отуруп жашап отуруп, ал жерде адам коомунун ичинде теңдик маселеси сакталган. Адилеттик сакталган. Экинчи маселе табият таануу маселеге келгенде,
Отурукташкан коомдо эмне пайда болуп атат? Отурукташкан коомдо адам жердин ээси деген түшүнүк пайда болот. Табияттын ээси деген түшүнүк пайда болот. Менин жерим, каалагандай башкарам дейт. Бири-бирине мураска ата баладан өткөрүп берет жерди. Ушул күнгө чейин. А көчмөндөрдө андай болгон эмес. Мен жана башында айткан нерсе, мына кимибиздин 4-чү атабызда менчигинде жери бар эле. Мураска бизге кимибизден, кимибизде чоң атабыздан мураска алган жерибиз бар. Жок да. Көчмөнчүлүк жашоодо баланчанын жери, менчик жери деген түшүнүк болгон эмес. Урууга таандык, элге таандык аймактар, жерлер бар, жайыттар, жайлоолор дегендер бар. Жалпы мисалы ушу Теңир тоо деп коебуз. Тоол аймак бул көчмөндөрдүн мекени деген түшүнүк бар, таандык бар. Бирок жеке менчик эмес. Жалпы элдики. Демек, теңдик маселеси бар. Биринчиден, экинчиден табиятка болгон мамиле көчмөндөрдө кандай болот? Көчмөндөрдө адам баласы табияттын бир бөлүгү катары жашап келген. Отурукташкан маданиятта адам табияттын ээси. Ошон үчүн отурукташкан маданиятта, отурукташкан коомдо адам каалагандай табиятты бузуп, талкалап, ээлик кылып, анын баягы ойду тоо кылып, тойду түз кылып, чөлдү көл кылып, көлдү солутуп, талаа кылып, чарба кылып, ар кандай эмне кылып атып, мына табиятты азыр бузуп, табияттын тең салмактуулугун бузуп, азыр дүйнөлүк деңгээлде биз катастрофа кабылдык, экологиялык. Бул башаты себеби бир эле нерсе. Адам табиятка карата өзүнүн ээлигин, үстөмдүгүнөн баш тарта элек. Биз дагы эле ээсибиз деп ойлоп атабыз. Көчмөндөрдө мындай нерсе акылга сыйбайт эле. Көчмөндөрдүн, мына кыргыздардын эле айтып коеюн, башканын баардык салттарында, адаттарында, ырымдарында табиятка болгон мамиленин улуулугу байкалат. Биз табиятты багындырган эмеспиз, биз табиятка багынып жашаганбыз. Табиятта биз байкаган нерсе, жылдын 4 мезгили болсо, 4 мезгилге жараша биз көчүп конуп отурганбыз. Бир жерге байланып, бир жердин кунарын кетирген эмеспиз, көчмөндөр. Ушундан эле билсек болот да. Жаз келди, жаздоого чыгабыз, жайында жайлоого чыгып кетебиз, күзүндө күздөгө түшүп, кышында кыштоого түшүп кетебиз дагы. Жыл мезгилинде айланып жүрүп отуруп, ар бир жыл мезгилинде отуруп байланган жерибизди, конгон жерибизди, журтубузду эч качан булгабай таза тутуп, тазалап кетип, ошону менен табигый түрдө өзүнүн калыбына келүү шарт берип, же болбосо ошол өөлгө түзүп, табияттын бузулушун биз каалаган эмеспиз. Биздин ата-бабалар. Отурукташкан чөйрөдө коомдо андай жок. Ал табиятты ушул күнгө чейин муунтуп эле баягы пайдаланып келет, тооба, бирок муунтуп жок кылып келет. Тең салмактуулукту бузуп келди. Мына ушундан эле байкалса болот да. Адам таануу маселесинде көчмөндөрдө теңдик менен адилеттик бар, отурукташкандарда ал жок. Табият таануу маселесинде көчмөндөр табияттын бир бөлүгү болуп жашап келатат, эр шаркак мамиледе табият менен бир болуп жуурулушуп, отурукташкандарда тескеринче адам ээлик кылып атат. Демек, эки баскычта, эки маселесинде де отурукташкан маданиятта туура эмес болуп атат. Үчүнчү маселеге келгенде, жаратканды таануу маселесине келсек. Ушул жерде бир кызык нерсе. Мына жараткан маселеси жөнүндө сөз кылсак эле, дин деген түшүнүк калдым. Өзүнөн өзү мындай элеске келет да. Динди биз жокко чыгара албайбыз. Дин бар, албетте. Тарыхый адамзаттын тарыхында дин өзүнүн орду бар. Жаманбы, жакшы деп мен айтпаймын, мен аны талкууга албайм. Мен бир гана нерсени айтып келем. Дин деген түшүнүк отурукташкан маданиятка таандык түшүнүк. Бир гана отурукташкан элде болгон. Анан динди мындай деп түшүнүшүбүз керек. Дин деген түшүнүк катары бул адам баласынын аң сезиминин иштеп чыккан бир эреже тартипке салынган бир тутум. Мүмкүн мен азыр сөзүм менен даана жеткире албай атам. Орусча айтканда мындай деген сөз бар да. Религия — это продукт человеческого разума деген түшүнүк бар. Муну адам ойлоп тапты, динди. Бирок ал эмнеге негизделет? Ал ишенимге негизделет. Ишеним Кудайдан. Мисалы, көчмөндөрдө жаратканды таануу маселеси бар, ишенип келген, анын бардыгына, бирок дини жок жашаган. Отурукташкандарга ал нерсе жетишсиз болгон, алар динди иштеп чыккан. Себеби дин деген бул ишенимге негизделген жашоонун бир кандай десем, тартиби, ирети, калыбы деп коелучу. Ушундай гана жашаш керек. Жаман бар, жакшы бар. Арам, сооптар, ак бар, кара бар, бейиш, тозок деген түшүнүктөрдү, ошону бирок ошону карманып жашоо,
керек ошонун аргасынан ушундай бир калыпка салган бир иреттүү тартиптүү жашоо деген сөз. Эмне үчүн ал пайда болгон? Себеби отурукташкан коомдо жанагындай акыйкатсыздык, адилетсиздик болуп, теңдик маселеси жок болгондон кийин башаламан болуп атат, дайыма эки күчтүн тирешүүсү бар. Кулдар менен ээлөөчүлөрдүн ортосунда тирешүү бар дагы. Анан ошол дин кайсы бир учурда ошол бир жашоону бир өңчөөлүккө же бир болсо тартипке сала турган дагы бир ыкма катары аны колдонуп келген. Мен муну саясий өңүттөн айтып атам. Мен динди жаман көрүп айткан жерим жок. Азыр угармандар дагы туура эмес түшүнүп калбасын. Динге каршы эмесмин, бирок диндин пайда болушунун себебин айтып атам. Көчмөндөрдү ана байкасак, дүйнөлүк бардыгы диндер отурукташкан коомдо гана пайда болгон. Эмне үчүн? Себеби өзү диндин пайда болуу себеби дин окууларынын өзүндө айтат. Адам баласы бузулган үчүн дин пайда болот. Эгерде адам баласы бузулбаса, дин пайда болбойт. Адам баласы бузулуп, адам кейипинен кетип айбандык жашоого кептелгенде, адам адамга мыкаачылык, зөөкүрчүлүк келтирип, Кудайды тааныбай, табиатты да бузуп талкалаган учурда, анан аргасынан аларга пайгамбарларды жиберет дагы, ушундай бир асыл адамдар аркылуу жашоонун маңызын таанытып, ак караны ажырата билип, туура жашоого үндөтүп, анан ушундай жашагыла деп туруп, ошондой пайгамбарлар аркылуу, анан жанагы жашоону тартипке, иретке сала турган калыптагы жашоонун бир баягы эрежелери дин аркылуу анан ишке ашырылып келген дагы. Ошентип диндердин, бүтүн диндердин баары отурукташкан элдерде пайда болгон. Бир да көчмөн динди жараткан эмес. Көчмөндөр Кудайды таанып келген, Кудайга кандай десем, баш ийип келген, бирок дини жок жашаган. Ишеним бар, ишеним жетиштүү болгон. Ошо ишеним негизинде жанагы табиат таануу менен адам таануу маселесиндеги тууралыкты сактаса эле болду. Диндин өзүнөн өзү диндин кажети жок ал жерде. Себеби ал жерде калган эки маселесинде мындай эки түшүнүктө маселе жок дегеним. Адам таануу маселесине келгенде теңдик бар, адилеттик бар. Бузулган эмес. Табиат таануу маселесинде адам өзү тамыры, өзү табиаттын бир бөлүгүбүз да, биз ошол жактан жаралганбыз. Биз табиатка болгон мамилебизди түз кармап келебиз, бузбайбыз, демек алда маселе жок. Анан жаратканды тааныйбыз, болду. Эми көп талаш тартыш маселени жаратып келген, дин маселесине келгенде, ушу кыргыздар дин пайда болгонго чейин биз ушундай ташка тоого сыйынганбыз, отко сыйынганбыз, тиңде мындай деген бир мен түшүнүмдө бул жомок да, бул болбогон кеп. Эми буга далил боло турган кыргыздын ошо жаратканды тааныган деген түшүнүктө мен айткым келип атат. Макалдар деле айтат. Мисалы, жөнөкөй эле сөз. Иттин ээси болсо да бөөрүнүн теңири бар деген макал бар. Ушул өтө аябай мындай бир айтылса жөнөкөй, бирок өтө терең философиялык түшүнүк, өтө бай, мындай бир чубай берсең бүтүн жашоону ачып бере турган макал. Иттин ээси ким болушу мүмкүн? Бул жашоодо иттин ээси адам. Себеби ит бул жаныбар, бирок кандай жаныбар? Бул үй жаныбары. Үй жаныбары деген сөз адам жапайы жаныбарды өзүнүн табигый жашоосунан үзүп, айырып, тамырынан деп коелу. Өзүнчө жасалма жашоонун эрежесине калууна салып койду дагы, аны баш ийдирип койду. А баш ийдирип алган деген ит адамга кызмат кылат. Анын табигый жөндөмү бар, бирок табият менен болгон байланышын үзүп таштаган да. Ит адамсыз жашай албайт. Адамга гана багынып жашайт, адамга кызмат кылат. Дегенде мен жалпысынан айтып атам да, иттин ээси адам. Эми ушул макалда мындай деген терең насаат, акыл жатат. Иттин ээси болсо да деген сөз, адам канчалык кыйын болуп табиаттын бир бөлүгүн өзүңө каратып, өзүңө багындырган күндө дагы, бирок унутпа деген сөз бар. Насыяты, осуят сөз эмнеде? Бөөрүнүн теңири бар деген сөз. Иттин башаты бөөрү карышкыр. Карышкыр деле ошо карышкырдын тукумунан болгон бир жандыкты өзү табияттан үзүп, өзүнө багындырып, кызмат кылдырткан адам кыйын болуп атса, бирок айтып атат, бөөрүнүн теңири бар деген сөз, табиятта эмне гана болбосун, түбү тамыры табияттан, Кудайга таандык. Табияттын да ээси бир гана теңир. Сен дагы адам табияттын бөлүгү болгонсоң, сенин дагы жогору жакта эң теңир турат деген сөздө, Кудай турат деген сөз. Демек, ушул макалдын тереңинде бул бир чети жашоонун маңызын, көчмөнчүлүк жашоонун маңызын көрсөтүп атат. Адам, сен табияттын бир бөлүгүсүң, табиятты алып пайдалана бер каалагандай, бирок унутпа, түбү тамыры башаты Кудайдан деген сөз.
Ошон үчүн табияттан эмнени алба, сен ал, табият бере берет. Бирок табиятка сен кыянат кылба. Себеби табиятка кыянат кылсаң, сен Кудайга кыянат кыласың деген сөз. Иттин ээси болсо да бөрүнүн теңири бар деген сөз. Ошол иттин тамыры келип бөрү болсо, а бөрүнүн башаты тең бир Кудай өзү. Демек нар жагында, башатында бир Кудай жатат, турат деген сөз да. Ушул макалдын түшүнүгү ушундай. Дагы бир макалды ушуга окшой, ушу мындай кыркырынан талдайлы. Дагы бир макал бар, өтө кызык. Мисалы, биз бүгүнкү учурда мына ушул өзүбүздүн тамырыбыздан канчалык алыстап, башатыбызды тааныбай, нарксыз болуп калганыбыздын далили бир макалды биз туура эмес колдонобуз. Мисалы, мындай деген сөз бар. Бөрү баласы ит болбойт деп коебуз. Бөрү баласы ит болбойт деген сөздү бүгүнкү кыргыздар кайсы убакта айтабыз? Бирөө-бирөөгө баш ийбей койсо. Бирөөнө баш ийбей, мындай бир орусча айтканда негатив же болбосо бир биз жактырбаган адамга карата айтабыз. Бул сөз укпайт, акылга келбейт, эпке келбейт, тежик, анан тигинде мындай бир жакшылык кылсаң жамандыкка качат деген, баягы отко айдаса бокко качат дегенде, ошондой мааниде биз бөрү баласы ит болбойт деп туруп биз жамандап айтабыз бирөөнү. Чындап келгенде бул макалдын тереңи башкача чечмеленет. Кыргыздын наркында алмантип чечмеленет. Бөрү баласы ит болбойт деген сөз, ит болуу деген сөз, бул табияттан, тамырдан айрылуу деген сөз. А бөрү баласы ит болбойт деген сөз, бөрү өзүнүн табигый мыйзамына багынып жашайт, табиятка багынат, Кудайдын мыйзамына багынат деген сөз. Бөрү жапайы жаныбар катары бирөөгө жыгалданып кызмат кылбайт. Ал өзү эркиндикти сүйөт. Өзүнүн табият берген мүнөзү менен гана жашайт. Табиятка багынат, же болбосо Кудайга багынат деген сөз. Кудай ошентип жаратты, болду, ал ошондой гана мыйзам менен жашайт деген сөз да. А бөрү баласы ит болбойт деген сөз, ит деген бул жана жасалма жашоодо. Жасалма бир чектелген жашоого багынган, бирөөнү кожоюн деп туткан, багынган жашоо ит. Бөрү баласы ит болбойт деген сөз, бул мындай көрүнүш. Эгерде кимдир бирөөгө жагалданып кызмат кылып, туура эмес ишке барып, мындай бир көшөгөрлөнүп бирөөгө эттесе, аны карап туруп ит болду дейт. Тескерисинче адам намысынан, арынан кетпей, бирөөгө жагалданбай, бирөөгө жакшы көрүнбөй, тигиндей көшөрлөнбөй, баягы эч бирөөгө кандай десем, өзүнүн принцибинен тайбай. Өзүнөн тайбай, өзүнүн баягы көк жалдыгын, өзүнүн принцибинен тайбай дегендей, же болбосо өзүнүн адамдык жүзүн, абийирин жоготпой өзүнөн бек турса, мына бул жанагы макал сыяктуу, бөрү баласы дегенде бул табигый өзүнүн жөндөмүнөн кайтпайт деген сөз. Бөрү баласы ит болбойт дейт. Бөрү итке караганда жогору турат да, бардык тарабынан. Жөндөмүнөн дагы, табиятынан дагы ээлеген ордунан жараша, эркиндигинен жана башкасынан. Бөрү табиятта байкасаң, кыргыздар дагы байкайт, бөрү дагы карышкыр деп коелу. Бул бирөө күтөт. Мына Айтматовдун чыгармасына каралчы. Нарктуу жашоонун бир үлгүсүн ушундан көрдү. Адам баласы бузулуп, аң сезимге ээ болгон күндө да, бирок бузулуп барып жана антип эмне болуп атабыз деген ойду салып атат. Адам ойлончу. Бөрүчө жоксуң. Бөрүчө жоксуң деп. Бөрү деген бул жерде символ иштеп атпайбы? Символ деген эмне? Ошол акбара менен таш чайнар, бул Кудайдын жараткан мыйзамында өзүнүн жолу менен жашоонун көрсөтүп атат, үлгүсүн, табияттагы үлгүн. Анан адам коому табияттан, Кудайдан алыстап, эмне болуп, эмне болгон баягы жашоого кептелип, ал жерде баңгигенди алдырып атабыз, кызыгыччылык алдырып атабыз, баягы ачкөздүк алдырып атабыз, ар кандай жаман ыплас нерселер көрсөтүп туруп салыштырып атат. Адам баласы ит болду. Бөрү баласы бөрү ойдон калып атат деген ойду берип атат Айтматов. Мен түшүнүм, мен ушундай талдап атам да. Себеби бөрү баласы ит болбойт деген макалдын тереңинде жанагыдай нерсе. Ошол табигый жөндөмдөн баш тартпай, Кудай сени кандай адам кылып жаратса, Айтматовдун сөзү ошол болот атпайбы? Күндө адам болуу кыйын. Бизди адам кылып жараткан. А биз пенде болуп жашап атабыз. Ушул эки сөздүн дагы түшүнүгү, айырмачылыгы бул кыргыздын нарктуулугунда. Биз көр дүйнөгө алдырсак, анда биз пенде болдук. Көрпенде деген сөз ошондон келген да. Жөнөкөй мындай бир чиримдүү байлыкка менен, чиримдүү байлык менен жашап, ошол чиримдүү байлыкка байланып, ошону баа тутуп, ошону менен чектелген жашоодо болуп калдык. Мына азыркы тил менен айтканда капитализм бул көр дүйнөнүн жашоосу.
көрпенделердин жашоосу. Себеби материалдык байлыкка эле байланган, чектелген, ошону менен ченейт баардык нерсени. Жашоодо жаман жакшыны акча менен гана ченеп калганбыз. Жетишкендик ийгиликти акча менен ченеп калганбыз. Капитал менен ченегенбиз. Бул өзү ошол жана көрпенделик жашоо да. Бул жанагы макалга калса, бул ит жашоо. Ит болдук деген сөз. Кыргыздын ит болдук деген сөзүнүн өзү биз адам болбой калдык деген сөз. Табигый өзүбүздүн жөндөм сапатыбыздан айрылдык деген сөз. Кудай бизди адам кылып жаратып, акыл эс берип, жүрөккө сезим берип, жанды берип, жан дүйнөнү аруу кылып жараткандан кийин ошонубуздан тайбай жашашыбыз керек. Ошон үчүн бизде жанагы көр жашоого, пендечилик жашоого каратылган макалдарды мына карасаңар, байлык колдун кири дейбиз. Дүйнө опа болбойт дейбиз. Ушундай нерселердин баары, артык дөөлөт баш жарат деген түшүнүктүн баары бир эле тамыры келип туруп, сен бул нерсеге алдырба деген сөз. Бирок мен эмнени айткым келет? Ушул макалдардын аркасында анда материалдык байлыктан баш тартышыбыз керекпи деген ой жаралышы мүмкүн? Жок, андай эмес. Ал болуш керек. Бирок орду менен, ченеми менен. Анан ал эч убакта баалуулукка айланбаш керек. Ал каражат катары тутулуш керек, бирок баалуулукка айланбаш керек. Акча дагы, мансап дагы керек. Оокат дагы керек, ансыз жашоо болбойт. Бирок ал жашоонун маңызына, баалуулугуна айланбай, ал каражат катары тутулуш керек. А биз бүгүн жашоонун маңызын ошого байлап салдык. Кийимди жада калса, кийимди баа тутуп калбадыкпы? Ушундай кийимге жетпей жүрдүм эле, жетсең өзүмдү рахаттанып бактылуу сезем. Кыргыздар кийимге карата кандай мамиле кылды эле? Карасаңар, кыргыздын наркы деген ушул, кыргыз нарктуулук деген майда нерседен байкалат. Мисалы, кыргызда кут деген жакшы сөз бар. Куттуу болсун деген тилекти биз кайсы убакта айтабыз? Илгеркилер өтө сейрек айтчу. Орду менен айтчу. Маанилүү учурдагы айтчу. Түтүн булап өргө көтөрдүңбү? Кут болсун дейт. Себеби жашоо уланып атат. Коомдо жаңы бүлө жаралды. Коомдун бир бирдиги кошулду, баш кошулду деген сөз. Ошол куттуу болсун. Кут болгон жерде жашоо өнүгөт деген сөз. Өргө көтөрдүңбү? Куттуу болсун дейт. Бүгүнкү күнү үй алсак, куттуу болсун. Ооба, кут болуш керек. Келин алдың, келин кут болсун дейт. Туура, тукумуланат, бүлө жаралып атат, баш кошулуп атат, үй бүлө жаралып атат, бүлө кошулуп дегенде кут болсун дейбиз. Анан эле бүгүн бир оокат алсаң, кут болсун. Чапан алдың, кут болсун дейбиз. Майда чүйдө бирдеме алсаң, же калса 100 арча болсо кут болсун. Жок, ал туура эмес. Ал кут боло албайт сага. Ал сага каражатың, оокатың. Илгеркилер жаңы кийим алса айтат, кийимиңдин жаны морт болсун, өзүңдүн жаның бек болсун деп койчу. Ал тытылат, жок болот, ага байланба деген сөз. Тескерисинче жаңы буюмга ээ болду бу адам. Жаны морт болсун деп койсун. Эртең эле талкалансын деген сөз. Ооба, ал керек. Бирок ага байланба, жашоонун маңызын ага айлантпа деген сөз да. Кут боло турган нерсе ал башка. Адамды, үй бүлөнү, мамилени, жетишкендик ийгиликти, кызмат кылуу жана башка деген түшүнүктү баа туткан, мамилени баа туткан, адамдын көңүлүн албасын, көңүлүнө тийип калбасын деп, көңүлү сынбасын деген нерсеге биз ошону карманып, ошону баа тутуп жашаганбыз. А бүгүн биз көңүлдү карабай калдык. Бүгүн биз материалдык нерсеге чектелип калдык. Мына ошонун баары азыркы капиталисттик коомдо, мына формация дебиз. Коом өзү ошону, коом эмес, жашоо тартиби, талап ошону калыптайт. Биз түшүнүп-түшүнбөй ошого багынып жашап атабыз. Эгерде биз башатыбызга кайтсак, тамырыбызга келсек, анда биз башаты баардыгы Кудайдан, а Кудай жаратканда кандай кылып жараткан, табияттагы ордубуз, адам коомунда ордубуз, теңдик, адилеттик маселелерди түшүнсөк, калыбына келтирсек, табиятка болгон мамилебизди кайра оңдосок, табиятты кыйнабай, табият менен эшикак жашасак, анда жашообуз тез эле оңдоп келет. Мына бүгүнкү күн менен айтканда, эгерде табиятка тил бүтсө, анда азыр чаңырып бакырып аткан учур. Биз табиятты талкаладык, адамзаты баардыгы, анын ичинде кыргыздар дагы. Себеби биз азыр көчмөнчүлүк жашоодогу баалуулуктар менен жашабай, наркыбыз менен жашабай, биз нарктан тайдык. Мына нарк деген ушунун баарын келип туруп бир сөз менен бир түшүнүккө сыйдырып кыргыздар нарк деп койгон. Эми ушундан жандырмагы нарктуу карыя дегенде, демек адам адамды коом таануу маселесинде адам болгон мамилеси, ошону жөнгө сала турган эреже тартиптерди, жолулуу, жолу кичүү деген түшүнүктөрдүн баарын камтып, жашоодо ошону кармана билип, адамдын көңүлүн карап,
ушунун баарын жөнгө салып улууларга өрнөк, кичүүлөргө өрнөк көрсөтүп улуулук жолду баштап жашаса адам нарктуугар экен дейбиз. Деген эле сөз да, бир сөз менен. Мелис мырза, мен сизге бир эле суроо бердим, нарк деген эмне деп. Уктуруубуз бүтүп баратат. Ушундай терең сонун талдап бердиңиз, ыраазычылык билдирем. Мелис мырза, биз мына көчмөн цивилизациясынын эң бийик даражасы бул нарктуу адам деп атабыз. Бүгүнкү коомдо, мына биз жашап аткан азыркы коомдо нарктуу адам деп кимди айта аласыз? Барбы? Эми бардык нерсе салыштырмалуу да. Азыркы коомдун ичинен бири-бирине салыштырса келсек бар. Бирок баягы биздин салттуу көчмөнчүлүк жашоодогудай бабаларыбыздын наркына жеткен адам жок койсо азыр. Себеби биз мүмкүн сөзүбүз менен сүйлөйбүз, мүмкүн ошону ураган чакырабыз, мүмкүн оюбузда ниетибиз да бар, бирок жашоодо биз пендечиликке көп алдырабыз. Баарыбыз. Кыргыздын сөзүндө байкасаңар, бир туура эмес иш кылса, пендечилик кетирип койдум дейт. Бул биздин жүрөктө калыптыкан кан жаныбызга сиңген түшүнүктөр да, биз аны акылга салбай туруп, ооз учубуздан айтып кетебиз. Себеби ошол түшүнүктөр бизде бар. Учкуну бар, көрөнгөсү бар. Мен ошондон пайдалангым келет. Бизде али жоголо элек ошол көрөнгөбүз бар болгон үчүн биздин келечегибиз бар. Биз нарктуу жашоого кайтышыбыз, кайтсак болот деген сөз. Керек. Бирок колдон келет дегенди мен айтам. Тетиги жакта уктап жаткан нерсени ойготушубуз. Себеби баардык нерседе мына байкасаңар, жөнөкөй эле нерсе. Эл эмне дейт деген түшүнүк. Бул нарктуу жашоонун үлгүсү. Арстанбектин сөзүн угуп алчы. Кайратың тоону бузса да, кашыгың көлдү сузса да дейт. Аллегорияны каралычы. Оозуңан чыккан сөзүңө зооланып учса да дейт. Эл менен сен адамсың, элден чыксаң жамансың. Кабарың күнгө жетсе да, жылдызга колуң жетсе да, жараткандын бийлиги бүт колуңа өтсө да, эл менен сен бийиксиң, элден чыксаң кийиксиң дейт. Бул жерде жөнөкөй адам эл менен болгон мамилени айтып атат. Эл менен бир болуу бул баарынан өйдө турат. Анан бийлик жөнүндө айтып атат. Элге бийлик болуп падыша болдуңбу? Анда баары бир. Кандай болсоң да сен эл менен бирсиң дейт. Мына биз эл менен бир болуу деген бул эл ажырагыс түшүнүк. Эл менен гана жашашыбыз керек, эл менен эсептешибиз керек. Эл эмне дейт деген сөз ушуну аныктайт. Бул биздин наркыбыз. Бүгүн эл эмне дейсе ошо болсун. Мен окатым жүргүзүп атам, мага керек, мага жагат, болду. Эл менен эсептешпей калдык. Нарктуу жашоодун кайтканыбыздын ушул. Эми бирок кайтсак болот. Себеби ушул терең философияны түшүндүрүп ачыктап берсек, биз көчмөнчүлүк жашоодо чыныгы цивилизациялык жол бар. Андагы баардык эреже, тартип, талаптар бардыгы азыркы замандын талабында эмне болсо ошонун баары биздин көчмөнчүлүк жашоодо бар экенин биз туябыз, билебиз. Аны ачыктап далилдеп да берсек болот. Эгер ошого кайтсак, кабыл алсак, анда аны менен жашаш керек болгону. Ошону жашоо жолуна алып келип, күн тартибине салып койсок эле, биз нарктуу жашоого кайтабыз. Ага баардык негиз шарт бар. Бир гана нерсе керек да. Эрк керек. Эрктүү болуп башташ керек. Ошол жашоо калыбын кайра оңдош керек. Эгерде биз ал жолго түшпөсөк, биз кыргыз атыбызга затыбызды келиштире албайбыз деп менин пикирим ошондой. Мелис мырза, сизге терең ыраазычылык, ушундай сонун жакшы түшүндүрүп бердиңиз. Элибиз дагы тереңде сезимде уктап жаткан наркка карата сезимин ойготуш керек. Бар болуңуз, ыраазычылык. Урматтуу радио каармандар, сиздер уккан Башат түз эфирде программабыз болду. Бүгүн биз улуттук нарк жөнүндө сүйлөштүк. Ал эми бул багытта биздин мейманыбыз Бактуу өлөт коомдук фондунун жетекчиси Мураталиев Мелис Казакбаевич болду. Саламатта болуңуздар. Бишкек убакыты боюнча саат 10.